Витаминдер организмдин зарыл болгон каражаты болуп эсептелинет. Алар биздин организм жашап туруш үчүн керек. Ошондуктан ар дайым биз витаминдүү тамактарды жеп туруубуз талап кылайык. Саламатсыздарбы? Эфирде Наар рубрикасы. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы дарыгер, апитерапевт, диетолог Гүлнара Абдырасулова эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн телекөрүүчүлөргө кандай десертти жасап көрсөтөбүз? Бүгүн албадан десерт жасайбыз. Аны бышырылган түрүндө. Бышырылган түрүндө. Ошондо бизге эмнелер керектелет? Алма, мейиз, бал, бадамдын майдаланган бадам, быштак, анан корица да керектелет экен. Бул дагы майдаланган түрү, ардактуу көрүүчү. Демек, анда биз алманы тазалоодон баштайбыз, Алманы жууп алып, сөзсүз түрдө жууш керек. Жуугандан кийин анан уруктарынан ажыратып алабыз, Уруктардан ажыратып, могул жагынан кесип алабыз. Бир аз кесет экенбиз дагы түбү жагын. Анан муну ичиндеги уруктарын алышыбыз керек. Мен болсо бычак менен алайын, сиз болсо кашык менен алыңыз, Чындыгында алма бул темирдин булагы деп айтылат да. Организмге кандай пайдасы бар? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул алманын ичинде витаминдер өтө көп. Анан бул биринчиден кан аздыкка жакшы, себеби темир бар болгондуктан. Анан ички аппараттарга жакшы иштеткенге жакшы жардам берет, ичек карындарга, дисбактериоз. Азыр бизде көп ичебиз катып атат, ичебиз өтүп атат дегендер көп го. Ошол дисбактериоз болгондорго аябай жакшы, иммунитетти көтөрөт, анан рак оорунун алдын алат экен, аябай жакшы касиети бар бул, антиоксидант деген. Ошондуктан алманы жеш керек. Алманы монтип уруктан тазалап алып, анан буга фарш кылабыз. Астын алыш керекпи, албаш керекпи? Албайбыз, мондай тура берет. Кабыгын алып салса да болот, албаганда жакшы. Бул витаминдер баары немеде да, Сыртында болот, Сыртында. Кызыл, көк алмаларда ардактуу көрүүчү биз алма десертине пайдаланып жаткан учурубуз. Демек, бул бышырылган түрү. Бул алманы кимдер жесе болот? Бул десертте. Кимдер жесе болбойт? Сахарный диабет дегендерге болбойт. Калган баарына жесе болот. Себеби бул айтпам кичине глюкоза бар да бунун ичиндечи, бал бар, мейиз бар, ошого бул тамак сахарный диабеттерге кичине күчтүүрөөк болот. Калган ооруларга берсек боло берет. Күнүмдүк тамак рациондо ушул тамактар болсо, бул ичеги карынды иштеткенге аябай жакшы. Дисбактериозду алганда иммунитети да күчтүү болот. Анан жанагы мен айткандай рак ооруларынын алдын алса болот. Демек, кант диабети оорусуна чалдыккандар бул десертти жебей турса болот экен, Себеби буякта кошумчаларда шириндиктер бар да. Ошондуктан кант оорусуна кичине ортук келип калышы мүмкүн. Анан адистердин айтымында, Гүлнар эже, кызыл алмага караганда көк алмада пайда аябай көп деп айтылат да. Көк алмада витаминдер көп, убакытча кармалат экен. Кээ бир адамдар ысыкчан болот, кээ бир адам суукчан болот, Ошондо мына көк алма бул суук жакка көбүрөөк жакшы да. Себеби суугу бар, ысыгы бар адамдарга теги. Бул суукка кирет. А кызыл алма кичине сууктан ооругандарга колдонсо болот. Ошондуктан экөөнүн айырмасы ошол. Кызыл цветте болгон үчүн ысык бар экен да ал жактачы. Ардактуу көрүүчүлөр, биз моментип алманы тазалап жаткан учурубуз. Күнүгө ошо алма менен салатты ар күн жейген аракет кылабыз. Менин неберелерим, бала чакам жакшы жейт. Гүлнар эже, биз алмалардын уругун ажыратып тазалап болдук. Эми эмне кылабыз? Эми азыр муну мейиз болсочу, же жумшак болуш керек, же кичине жылуу сууга чылап коюш керек да, 1-2 мүнөткө. Жумшайтышыбыз керек. Анан кийин демек, алмага фарш даярдайбыз. Алмага фарш даярдайбыз. Фарш үчүн быштакты салып жаткан учурубуз. Анын үстүнө эмне кошобуз? Так, быштакка азыр неме кошобуз? Мейизди. Мейизди кошобуз, Мейизди судан алып. Мейиз кошулат. Баарын салып коёбуз. Баарын салабыз. Фаршка кошулган мейиз жумшак болуш керек экен, Жумшак болуш керек. Анан жана фаршка да коюлуп атканда сиңимдүү болот да, жумшак болгондо.
Бул мейистин анан быштактын пайдалуулугун айтып кетсеңиз. Эми быштак бул бизге биринчиден кальций деп коебуз да. Кальцийга аябай керек. Себеби бул өсүп аткан балдарга дагы, улгайган адамдарга дагы, өспүрүм балдарга да кальций керек. Ошон үчүн ар бир адам 200 мг кальций бир күндө колдонуш керек. Ошонун ичинде бул быштакта бар. Андан тышкары бул дагы иммунитетти көтөрөт, ашказандын сигишине жакшы жардам берет. Мейизде болсо бул глюкоза, жалаң витаминдер көп да. Ошон үчүн кан аздыкка жакшы, иммунитетти көтөрөт. Өткө да жакшы, өттү жакшы иштеткенге жардам берет мейизчи. Мунун үстүнө эмне кошобуз эми? Мунун үстүнө ошол биз мына же жаңак болсо, же бадам. Бадамды кошуп койсок, дамы аябай сонуз туруш. Бадам пайдалуулугун айтып өтсөңүз. Бадам бул микроэлементтер экен да. Күч берет, иммунитетти көтөрөт. Андан тышкары бул дагы канды жакшы өт, нерв системаларга, баш ооругандарга көп немелерге пайдасы чоң. Аллергия жок бул бадамданчы. Жакшы. Балды качан кошобуз? Балды эми кошуш керек. Балды бир кашык. Балдын өзү мен апитерапевт болгондуктан бал өзү бир кашыкта 1 килограмм еттин калориясы бар да, өтө күчтүү. 600 биологически активный веществолор бар экен күнүндө. Мында ар бирде бөлүнгөн болсо, бул балдын ичинде ошол микроэлементтер, бул эликсир. Анан бул ар бир адам күнүнө бир кашыктан бал жесе кан тамырлары тазаланып, жашарып, оорубай жакшы жүргөнгө 2 кашык бал кошулат. 2 кашык бал кошот экенбиз, 2 кашык бал. Шуну баарын аралаштырып, эми анан мынуга заправка кылабыз. Биз фаршты даярдап болдук, ардактуу көрүүчү. Мунун курамында быштак, мейиз кургатылган, анан бадам, бал бар экен. Азыр эми даяр болгон фаршты алманын ичине салып чыгабыз, Сиз дагы ашканага кирерде кантип маанайыңызды көтөрөсүз? Кээде маанай дагы чөгүнкү маанайда дагы тамактанып калышыңыз мүмкүн, же болбосо тамак жасап калышыңыз мүмкүн да? Кантип көтөрөсүз маанайыңызды? Кантип көтөрөтөм? Азыр ушу тамак жасайбыз, ширин тамак болот. Анча адам өзүн сүйүш керек да. Анан тамак жейбиз, сонун болот, анан кийин жакшынакай ой максаттар менен кимди сүйүндүрөм, тамак менен деп маанайыбызды көтөрөбүз. Ар бир адам энергия менен тамак кылыш керек да. Ошон үчүн маанай ар бир адамдын өзүнүн колунда. Өзүнүн колунда экен. Анан ырдаш керек деп калдыңыз. Ырдаш керек, ырдап. Бир куплет ырдап бериңиз анда. Жакшы көрдүм бир жигитти капыстап, көйлек мен айтсы дагы жакындан, бар болгону үнүн угам, сөз алам. Аккордеон коштуп алып ырдаган, ырдаган жигит мундарын ырдагым, аккордеон ойногум мен жактырган ырлардан, аккордеон сыздагын. Ой, баракелде. Үрчүп турбайсызбы? Маанайыбыз көтөрүлдү ырдагандан кийин. Эми биз фарш салынган алмаларды духовкага салып бышырабыз, Жакшы. Азыр. Мунун астына пергамент салыш керек, Келиңиз, жардам берейин. Себеби дегенде биз жасап жаткан алма астына күйүп кетпеш керек, Жакшы. Бир-бирден жайгаштырабыз. Оппа. Биздин десерт даяр болуп калды. Болгону духовка салып бышырып алсак, Болду.
Ардактуу көрүүчүлөр, биз жасап жаткан алма десерти 20 мүнөттөн кийин даяр болот. Гүлнар эже, биздин десерт дагы даяр болуп калды окшойт. Анда эмесе алсак, мына 20 мүнөт өткөн соң алма десерти дагы бышыптыр. Чындыгында бышырылган алма өзгөчө, жыты дагы өзгөчө. Мен ойлойм, даамы дагы өзгөчө болот окшойт. Сонун. Эми мына корицадан ичине үстүнө себебиз. Сонун. Корицадан койсо, бул да корицаны да иммунитетти көтөрөт. Настроенияны оңдой турган. Даамы да өзгөчө экен. Ысык десертибиз. Экинчисине опа. Сейит, тамагың таттуу болсун. Анда эмесе татып көрөлүк, Сиздин да тамагыңыз даамдуу болсун. Чындыгында өзгөчө десерт болуптур. Бул жерде быштактын, кошулмалардын, анан алманын дагы даамын сезүүгө болот. Сизге рахмат. Тамагыңар таттуу болсун. Тамагыңыздар даамдуу болсун.